Көтөр башты улутташым кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын хан тукуму кулга айланып калбасын деген уран менен чоңойгонбуз. Кайрылман деген түшүнүк Совет мамлекети урап, жаңы көз карандысыз өлкөлөр пайда болуп, этникалык кыргыздар өз мекенине кайтып баштаганда пайда болгон. Союз кулагандан кийин ар бир мамлекет өзүнчө эгемендүү болгондон кийин көпчүлүк ошо этникалык кыргыздар өздөрүнүн Кыргызстанга кайра келип, ушул жерге отурукташып, өздөрүнүн же болбосо балдарынын мындан кийинки жашоосун Кыргызстан менен байлагысы келген да. Негизги максат ошол. Экономикалык деле максаттар эмес бул жерде. Көпчүлүк учурда ушул туруктуу көчүп келип, ушул жерде жашамак максаттар менен келишет да. Кыргыздардын биринчи дүйнөлүк курултайында кайрылмандардын мекенине кайтарып келүү саясаты жарыяланган. 2001 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгын алууга жеңилдетилген шарт түзүлдү. 2007 жылы атайын мыйзам кабыл алынып, анда этникалык кыргыздарга социалдык жана укуктук жардам кепилдиктер жазылган эле. Бул закон боюнча бардыгы мындай жакшы жазылган, ар бири ушул этникалык Кыргыз Республикасына көчүп келгенде баягы регистрацияга туруш үчүн атайын ошолор жашай турган жайлар болуш керек, ошол жака адамдар алып барылыш керек, ошол жерден регистрация болуш керек деген концепция бул мыйзамда 2007 жылы эле жазылып коюлган да. Бирок эми бул мыйзамдын иштебегени бул башка маселе. Бул ошо өкмөттүн өзүнүн күнөөсү да. Кайрылмандардын көптөгөн көйгөйлөрү чечилбей келет. Негизгилердин бири мыйзам боюнча аларга бериле турган жердин жоктугу. Шабашка жашоо менен жашайбыз. Үйлөнгөн, жайланган 3 балам бар, 9 неберем бар. Азыр отурганга үйлөрү жок. Бирөө квартирада Московский районунда жүрөт, бирөө квартирада шаарда жүрөт. Хотя 1 гектардан 7000 гектар, көөдө 5 балалуу, 6 балалуу жери жок. Элдер жери жок, башка жер ээлеринге иштеп атат, алардын астында турабы? Конечно, жана айтканда биринин чөбүн ташыйт, биринин малын карайт, киши менен жашоо ошону менен болот. 25 миң аренда алышты. Анандай. А жерди 1 гектар жерди 40 миңге чейин алдылар быйыл. Ал эми кайрылмандардын өз үлүш жерлери жок болгондуктан ал жерге үй кура алышпайт. Мамлекет тарабынан жер тилкелери бөлүнүп берилген учурлар кездешсе дагы, жеке турак жайларын курууга акчалары жетишпейт. Эми бар салган турасыздарбы? Туугандардын жардамы менен деген. Туугандар жардам берипшин. Ошондой салып. Кирпич эмес, топурак. Жок, кирпич эмес, топурактан. Ашар жол менен. Эми кымбат чат да кирпичти сатып алган турабы? Кирпичтерге акча жетпейт. Фундаментинде кичине цементте жетишпейт. Жерлер бекер жер тилкелери үй салуу үчүн берилгени менен бул келген этникалык кыргыздардын көпчүлүгүнүн финансылык каражаттары жок үй салганга, там түптөп курганга мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүгүнөн биз сураганыбызда ошол каржынын жоктугунан сала албай жатышкандыгын айтышат да. Жеке турак жайынын жоктугу каттоого турга чечилбеген тоскоол болууда. Анын үстүнө документтердин жоктугу Кыргызстанда төрөлгөн балдарынын тагдырына да терс таасирин тийгизүүдө. Балдарыңыз барбы? Балам. Балаңыз бар, свидетельство о рождениясы бар? Алган жокмун. Жок, алган жокмун. Ошол себептен ошол паспортуңуз жок, жолдошумдук менен алып көрөйүн десем да болбостон жок, бере албайбыз деп койду. Роддомдон эле. Ошондо Тажикстанда паспорт жок, Кыргызстанда паспорт жок. Ооба, Тажикстандыкы ham жок, Кыргызстандыкы ham жок. Кандай маселе чыгып атат ошол паспорт? Балдарым чоңоюп жатат, ошо школго барыш керек. Алардын да документи? Документи жок. Ошо больницага барсак деле ошо паспорт деп маселе чыгып жатат да. Больницага кайсы жерге барсак деле паспортун кана дейт. Ошону жөнөтүп жүгөрүп жатат да. Кайрылмандар үчүн документтердин жоктугу туруктуу жумушка орношууга олуттуу тоскоолдук жаратууда. Бул эми баягы биздин ошол келген этникалык кыргыздардын баягы жумуш жоктукка байланыштуу ар кайсы оор жумуштар иштегендиктен кээде баягы пандемияга байланыштуу жумуштар жабылып калып, эч кайсы ишсиз болуп калып атат да. Аялы дагы, балдары дагы. Бул биринчи, экинчи булар бүт ижарада тураттар. Анын баягы ижара акын төлөш дагы аябай кыйын болуп атат да. Ар кыл көйгөйлөрдүн татаалдыгына карабастан кайрылмандардын көпчүлүгү Кыргызстанда калууга ынтызар. Буга мисал 2017 жылы Нарын шаарына көчүп келген памирлик кыргыз Салахидин. Көбүнесе ошол памирликтер бул жакка Нарынга келгендер анан кийин Талды сууга кетишпедиби алайга? Сиз алар менен кошо эмнеге барган жоксуз дейм да. Мен бияктан үйлөндүм Нарында, анан Нарында калып калдым, алардан анан көчүрүш боюнча алып кеттилер. Мен биякта эле жашайын деп биякта эле калып калдым. Эми үй куруп ошол балада төрөлүптүр, куттуктайм сизди. Рахмат. Анан кийин кантип таанышып калдыңыз? Эмне болуп
ошол жогуп калдыңыз дедим да. Эми ал Алланын буйругу экен, ошентип эле таанышып анан үйлөндүк. Азыр балалуу болдук, балабыз бар. Энди 6 айлык болуп калды балам. Өз элибиз, өз жерибиз болгондон кийин бат эле көнүп кеттик. Элдер деле жакшы кабыл алды. Жеке да айтып атат, балдарыңызды кабыл алды, жакшы кабыл алды деп. Кабыл алып өз эме кылды. Акыл болду өсүч балдарга. Баларга деле жакшы, немеси мүнөзү, немелер жакшы. Өз баласындай бирдей карайт да, баягы. Өзүнө үмүтпейт, чектебейт дегенде. Кайрылмандардын көчүп келүүсүнүн башкы себептеринин бири балдарына татыктуу, жаркын келечек тартуулоо. Буякта мына нарында 3 жыл окуду, мына балдар биздин балдарыбыз жакшы окуп кетти. Жергиликтүүлөрдөн булардын деңгээли күчтүү экен деп мугалим межелер ошентип таң калып кетиштилер. Булардын кандай бат-бат өздөштүрүп. Бат-бат өздөштүрүп айтканда замат кабыл алып деп. Мен 5-А класста окуймун. Нарын шаарында окуп аткан болсумун. Анда онлайн менен жакшы окуп аткам. Азыр бул жакта деле окуп атам онлайн менен. Бул жака мамлекет бизге үй салып берип, барыбызды чогултуп атат. Кубанычтабыз. Ошондо бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен бир болгонубузга аябай кубанычтабыз. Анан бул жак бир аз Памирге окшош экен, ошону элестетип атабыз. Сен эсиңде барбы Памирде кандай? Ооба, эсимде бар Памирде. Анда шамал анчалык жок. Анда шамал бар, ушул азыркы айыл, азыр ушуну элестетип атабыз Памирде. Сага көп жакпайт окшойт. Шамал анча жакпайт. Жакында эле Казакстандын президентинин сунушу менен бизге окшош оралман термини кандас менен алмаштырылды. Бул казактар кайсы жерден келбесин, бир эле экенин баса белгилөө аракети. Биз дагы бул жагынан Казакстандан үлгү алсак кантет? Кайырман деген сөз. Бул кайрылып келүү деп атпайсызбы? Мен ойлойм ошол баардык жамы журтка белгилүү болуш үчүн, баягы орток тил болуш үчүн боордош дегенибиз, кандаш дегенибиз бул өтө жакындыгыбызды билдирет да. Туура болот да. Анткени кандаш деген, мисалы Мамбет Токтонун жүрөгүндөгү согуп турган эт, анын ичинде кан, мен да кыргызмын, меникинде бар. Сеникинде да бар. Баарыбыздыкы да. Кандаш десек болот. Балким терминдин өзгөрүшү менен ар бирибиздин кайрылмандарга аяр, дыккат көңүл буруга түрткү берер. Бул болсо этикалык кыргыздардын тарыхый мекениндеги жашоосун жакшы жагына өзгөртүүгө жардам болсо деген үмүт.